Олимпиадалык спорттун түрүнө кирген бул ат спортунун ичинен конкур түрү тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө айтып беребиз. Бул биз атайын Кыргызстанда жалгыз ушул спорттун түрүнө үйрөткөн мектепке келдик. Ат спорту дүйнөдөгү эң кымбат жана кооптуу спорттун түрү болуп саналат. Бүгүнкү күндө аталган спорт менен машыктырган Кыргызстанда жалгыз мектеп Бишкек шаарында жайгашкан. Мектеп 1954-жылы түзүлгөн. Алгач бул жайда Союз малында кавалериянын аскерлери өзүнүн жылкыларын, аттарын машыктырышкан. Ринат Галимов конкур спорту менен машыкканына 25 жыл болгон. Ал дүйнө чемпионатынын 2 жолку финалисти. Учурда ал мектептин башкы машыктыруучусу. Ак сөөктөрдүн спорту болгон конкурга анын кызыгуусу жана жөндөмдүүлүгү анын канында бар. Анткени чоң атасы жана атасы дал ушул жаатта көптөгөн ийгиликтерди жараткан. Жылкы жандыгын жан дүйнөсү менен жакшы көргөн каарманыбыздын бөлмөсүндө дипломдорун, медальдарын, кубоктарын коюуга жер калбай калганын көрүүгө болот. Вот этот кубок, это значит в городе. Мына бул кубокту биз Чарльз деген атым менен Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн таймашта финалда жолдомо менен кошо алганбыз. Менин спорттон тапкан байлыгым ушул тизилген кубоктар жана медальдар. Мен атамдын жана чоң атамдын жолун жолдогонума сүйүнөм. Атам Советтер Союзунун эмгек сиңирген спортчусу болгон. Отец, заслуженный мастер спорта СССР. Ат үстүндө өзлөрүн эркин сезип, эркектерден кем калбай машыгып, жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон кыздар да бар. Алардын бири Василиса. Василиса өзүнүн аргымагын алдыда боло турган машыгууларына тарап даярдап жаткан чагы. Баарыбызга белгилүү болгондой эле асыл тукум жылкылар тазалыкты сүйгөн жандык. Ну, во-первых, конечно, технику безопасности. Тазалоодо өзүнүн коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Мисалы, аттын астына өтө жакын барууга жана арткы буттарынын жанына турууга болбойт. Анткени кокус алчу учуп кетсе, тээп жибериши мүмкүн. Буларды атайын тарактардын жардамы менен тарайбыз. Көрдүңүзбү? Бул тараганды кадимкидей жактырат. Эми болсо такаларын тазалайбыз. Аттарды машыгууга чейин жана машыгуудан кийин да ушул процессти жасайбыз. Когда чистит. Бул спорттун ак сөөктөрдүн жана кымбат спорт деп аталганын бир чети спортчулардын кийиминин баасынан улам айтууга болот. Машыгуу маалында башты калкалоочу касканын баасы 100-150 евро. Атайын булгарыдан тигилген өтүк 500 евродан өйдө. Колгап 50 евро. Машыгуу үчүн форма 300 евро. Таймаштар үчүн кийим 500 евро. Ал эми ат жабдыктарына токтолсок, Вот эти седла, да, вот эти седла, все это шьется. Эр токумду биз Европадан буйрутма менен алдырабыз. Мындай эр биздин кымыш өлкөлөрүндө деле жасалат. Бирок тилекке каршы алар азыркы стандартка жооп бербейт. Булардын баасы 2000 евродан 3000 еврога чейин болот. Өзүңүздөр көргөндөй, бул булгарыдан тигилген. Аттын ошол эле учурда спортчуга ыңгайлуу болуп, коопсуздугу да эске алынып жасалат. Ал эми ооздуктарды чет жактан алдырабыз. Баалары 300-450 долларды түзөт. Ар бир атка өзүнчө каралган. Мисалы өтө сезимтал келген жылкыларга мына желимден жасалганын тагабыз. Ал эми такшалып үйрөтүлгөн жылкыларга мына ушундай түрүн алабыз. Сабитов Камил 10 жашынан бери конкур менен алектенет. Ал 2018-жылы өткөн Евразия кубогунун чемпиону. Ал күн сайын аты менен талыкпай машыгып келет. Анын айтымында спортчу менен ат бири-бирине көнүп, ар бир кыймылды сезип турушу керек. Жана дагы бул спорттун түрүнө бардык эле жылкылар жарай бербейт. Но в конном спорте не без падений. Всегда будут падения с лошади.
Жаңы машыгып жаткан мезгилде 5-6 жолу кулаган учурлар болгон. Бул спорт тактыкты, шамдагайлыкты талап кылат. Ар бир спорттун түрүндөй эле тажрыйба айлап жылдап тынымсыз машыгуудан соң гана келет. Дароо эле атка отуруп укмуш болуп кете албайсың. Конкорго асыл тукум жылкыларды алабыз. Мисалы бул аргамак таза кандуу голланд тукумунан. Аталган спортко жаралгандай боюнун узундугу жана денеси да башкаларга караганда ийилчек болот. Таки молодой возраст, но несмотря на этот возраст уже показывает хорошие результаты. Конкур бул алдыдагы тоскоолдуктарды ат менен секирип өтүү болуп саналат. Жалпысынан мектепте 8 тайпа бар. Андыктан спортчулар жашына жараша бөлүнөт. Машыгуулар эртең менен жана түштө 2-3 сааттан өткөрүлүп турат. Готовим лошадей под, значит, детей. Биз жаңы келген аттарды үйрөтүп, көндүргөндөн кийин гана балдар кыздарды миндирип сабак өтөбүз. Бул жерде сабак өтүү үчүн каражаттар бар. Мына ушундай тоскоолдуктарды жасаганбыз. Биринчиси өзүңүздөр көргөндө өтө татаал. Ал эми экинчиси клавиша деп аталат. Спортчу абдан так болушу керек. Этот барьер чем сложен? Здесь нужно каждый мах лошадь отбивает через барьер. Ал эми машыгуу учурунда пайдаланган тоскоолдуктарды мектептин жааматы өз күчү менен сырдап, оңдоп түзөө иштерин өткөрүп келет дейт башкы машыктыруучу. Грунт, да? Здесь вот обычный песок, как скажем. Бул кум 1980-жылы төгүлгөн бойдон турат. Негизинен Европанын стандартына жооп бербейт. Кумдар жок дегенде 5-10 жылда жаңыртылып турса жакшы болмок. Эмне үчүн мындай кум төгүлөт? Себеби ат секирип жатканда анын алдыңкы буттарына 6 тоннага жакын салмак жүктөлөт. Мындай учурда жылкы жараат алып калбаш үчүн жер жумшак болушу керек. Почему? Потому что у лошади основная нагрузка идет на копыта. Спортчулар билдиргендей, бул олимпиадалык спорттун түрүн өнүктүрүүнүн бир жолу ат спорту боюнча мектептердин санын өлкө боюнча көбөйтүү зарыл. Маселен, Кыргызстанда аталган спорттун түрү боюнча спортчуларды даярдаган жалгыз гана мектеп болсо, алыс кетпей эле коңшу Казакстан өлкөсүн алсак, ал жакта 35 клуб бар. Ал эми Москвада 250гө жетет. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.